Eң негизгиси бул иммунитетти түшүрбөш керек, анан настроениени түшүрбөш керек. Иммунитетти түшүрбөш үчүн эмне керек? Бул албетте бул кыргыздын күчтүү тамагы, кыргыздын 5 бармагы. Тамашалап айсам анча-мынча Шакинин арагы. Тамашалап айсам анча-мынча Шакинин арагы. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Арак ичсең коронавирустан сактайт деген сөздөр канчалык чындыкка дал келет? Арак, вино, бардык эле спирттик ичимдиктерди ичсең, коронавирус жолобойт экен деп өздөрүн алдап, арак ичкен адамдарга сөзсүз көрүп койгула. Спирт деген вирустарды өлтүрөт да. Ошондуктан врачтар спирт кошулган антисептиктерди колдонуп, колуңузду арчып туруңуз деп жатпайбы деген суроо пайда болушу мүмкүн. Коронавирус бактериясы колуңузга тийген кезде антисептик колдонсоңуз же тряпканы спирт менен өлдөп туруп колуңузду арчысаңыз, колуңуздагы бактерияны тазалап, тряпка менен кошо чыгып кетет. Бул чындык. Бирок сиз спирттик ичимдикти ичип туруп вирустарды өлтүрөм десеңиз, анда мындай процесс болот. Көңүл буруңуз. Спирт ичилген кезде адамдын мембрандык клеткаларына жайылат. Ал эми коронавируста эч кандай клеткалык түзүлүш жок. Ошондуктан арак ичсеңиз, кыпындай да вирусту өлтүрүүгө жардам бербейт. Балким арак ичсеңиз тескерисинче болот. Көңүл буруңуз. Спирттик ичимдик ичилген кезде биринчи болуп боорго зыяны тиет. Керек болсо 10 грамм арак ичсеңиз дагы боорго ушунчалык зыян тиет, боордун клеткаларын өлтүрө баштайт. Боордун клеткалары өлгөн сайын боорду май каптай баштайт. Бул процесс медицинада гепатоз деп аталат. Бул процесс өрчүп отуруп циррозго айланат. Андан кийин боордо рак пайда болот. Алкоголдун кийинки зыяны мээге таасир берет. Арак канга аралашкан кезде тромбалар пайда болот. Тромбалар кан өткөрбөй, микро майда кан өткөрүүчү тамырчаларды жарып салат. Эгерде сиз 100 грамм арак ичсеңиз, мээңиздеги миңдеген клеткалар түбөлүккө жана кайра калыбына келбестен иштен чыгат. Мээңиздеги иштен чыккан клеткалар эртеси күнү өзүңүздүн табарсыгыңызга жыйылып, заараңыз менен кошо чыгып кетет. Ошондуктан бул илимий далилденген маалыматты эстеп калыңыз. Ким арак жана пиво ичсе, өзүнүн башындагы мээси менен заара ошатат. Кийинки болуп арактын уусунан жүрөк жабыр тартат. Арак сиздин каныңызга аралашып жүрөккө барган кезде жүрөгүңүздүн булчуңдарын, орусча айтканда мышцаларын, клеткаларын иште чыгара баштайт. Бул болсо жүрөктүн кан айландыруу процессин кыйындатат. Жаман жери канчалык көп арак ичсеңиз, жүрөктүн клеткалары иштен чыккан сайын ордуна майлар тола баштайт. Бул болсо инфарктка алып келет. Илимий факт достор, арак көп ичкен адамдардын жүрөгү майга толуп калган. Калган зыяндары да толтура достор. Ашказанда язваны пайда кылат, панкреатит, панкреаникоз, биз укпаган, билбеген оорулардын түрүнү пайда кылат экен. Бир сөз менен айтканда, ичибиздеги бардык органдардын иштен чыгуусун тездетет. Арак канга аралашат дедик. Арак кандын клеткаларын да иштен чыгарат. Ошондуктан арак көп ичкен адамдар батка арыйт. Иммунитети слабый болуп, ар түрлүү оорулар менен ооруй берет. Спирттик ичимдиктерден жылына 3 миллиондон ашык адам каза болот. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам да 14 кылым мурда эле арак бардык оорулардын башаты деп бекеринен айткан эмес. Коронавирус чыкканда ирандыктар арак дары болот экен деп иче башташканын интернеттен көрүңүздөр окшойт. Акыры кандай жамандыктар менен түгөдү. Италиялыктар болсо статистика боюнча вино жана кофени көп ичишет экен. Балким ошондуктан алардын иммунитети слабыйлашып, жаштары дагы, карылары дагы көп өлүп жаткандыр. Кудай билет. Видеонун башында Жогорку Кеңештин депутаты Рыскел Лимонбеков анча-мынча Шакинин арагын ичип койсоңор дары деди. Шакинин арагы Момбеков мырзага өзүнө эле дары болсун. Биз болсо ден соолугубузду сактайлы. Эми болсо сизден өтүнүч, бул видеонун ссылкасын көчүрүп, тааныштарга жөнөтүп коюңуз. Анткени коронавирустан сактайт деп арак сатып алып аткан адамдардын саны көбөйүп жатканы байкалууда. Каналга подписка басып, жанындагы коңгуроочону кошо басып коюңуз. Ошондо биздин каналда жаңы видео чыкса, сизге кабар барат. Ал эми биздин каналда жалаң гана пайдалуу видеолор чыгат. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламаттуу болуңуздар. Урматым менен Дастан Абдрахманов.